Assalamu alaikum. Талас. Шайыр тұрғындары, Талас облысының тұрғындары. Қырғызстан бойынша біз азыр барлық райондарды бітіріп, 40 райондардан 10 шығарды бітіріп, бақ отырғызу семинарларын өткізіп. Біздер бақ отырғызу семинарының аты бақ дават. Бақ бұл бақ, дават бұл баққа шақырып. Азыр өзімізді көріп отырсақ, азыр дүние жүзінде барлық мемлекеттер өзін-өзі тамақпенен қамсыздау программасында өтіп, азыр біздерді Қырғызстандағы өзі барлық өтеміздер менен тамақ ашпенен өзі қамсыз қылыш керек. Азыр біз айтып көре тұрған болсақ, біз болғаны менен азыр картошка менен жүгөрү менен сүт менен өзүбүздүн калсыз кылат экенбиз. Калган ошол продукталар менен өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Жанагы баягы ой арзандап кетти, эч ким албай атат деген алма менен дагы өзүбүздү 50% камсыз кылат экенбиз. Биз азыр алманы Польшадан, Азербайжандан, Ирандан ташып жеп атабыз. Азыр биздин базарларда ошол сатылып аткан татынакай баягы бирде акыркы жок алмалар ошолорду импортный алып. Жанагы ичинде парша, штовка, сабирини, анан кийин бул жердин пурчак койгон алмалар бул биздин алмалар. Чындыгында биз өзүбүздүн алманы базарга барсак, ошол өзүбүздүн алманы албыз керек да. Себеби ал жерде мисалы үчүн кайсы кайердин жейсиң дейсиң да. Оруп атсың. Алгым келбейт жанагы сапаты жок. Ошондой эле бизде азыр башка мөмө жемиштерибиз дагы ооруп атат. Мына азыр бизде дарактардын баардыгы ооруп атат. Мына ушулар менен дарактын милдеттери менен күрөшүш, дарактын зыянкечтери менен күрөшүш бул чоң илим. Бул агрономия, агрономиянын дагы эмне ушул кладовочной факультетинде бар ушул тармак азыр дүние жүзүндө аябай өнүгүп, ушул бизде агрономдордун айлыктары, кладовочниктердин айлыктары, частный агрономдор эң эле аз иштегенде, мына ошолор эмеге иштеп атышат. 100 000 сомго иштейт. Эң аз иштеген. 100 000 сом айлык, бул өтө жакшы айлык да. Alma jönündө сөздү аадан алмадан баштайлы. Талас облусунда өсө турган өтө жакшы натыйжа берип аткан алмалардын сорттору, мына ушул алмалардын сорттору дүйнө жүзүндө эң көп сатылып тургандар, эли бардык танылган алманын сорттору. Байке, мына эң биринчи алма Речип. Анан аркасынан Golden Delicious, анан Granny Smith, анан Джерамини, Scarlet Super. Мына ушул алмалар Талас облусунда анан Бакаятага аябай жакшы болот. Азыр сүрөттү көрсөтүп атат, Речип алмасы. Кып-кызыл болуп туруп, анан аябай түшүмдүү, дамы да сол. Речип алмасы. Бул полукарлик алмалар күчүнө киргенде 7-8 жылы bir tügü 100 kilogramda daha da düşürmek var. 7-8. Eğer de köçöttür, sapatlı olur. Sapatlı köçöttür olur. Ana ikincisi Granny Smith alması Fransa'da ikili alma östürüşetler. Birisi Star Crimson, birisi Golden Delicious. Sarı alma. Buna şu sarı almanı şu çölkomda ayavay jakşı düşüyor. Ana bul yumuşak.
Больницаға алып барғанда жалаң эле сары алма алып барат экенбиз. Көбүнчө кызыл алма алып барат экенбиз. Оорулуу адамдын настроениясын көтөрүш үчүн жол түшүнөт. Буну да жакшы сатылат. Топ-10 аябай кышка жакшы сатылат дагы, анан кийин продажасы өтө сонун. Кийинки анан мынау гренисник деген алма. Сибирде bir күндө 1000 тонна алма сатылса, ошо 800 тонна гренисник сатылат экен. Мына Новосибирден баштап туруп, Сахалинге же Камчатка же жалаң ушундай көк алманы ташып берет. Көк алмада железо көп болот. Ал жерде железо дефицит болгон үчүн сибиряктар ошол севердин кишилери көк алманы аябай жакшы көрөт экен. Bunun da bazı da aябай кымбат. Продажный способности жакшы. Мына биздин Globus анан баягындай Фрунзе магазиндерибизде bunun баасы 222 сомдон сатылат. 1 килограмм 222 сом. Кийинки алма Джерамини буну араб мамлекеттери, Ближний Восток аябай жакшы экспорттоп алып кетет. Бизден импорттоп алып кетет. Биз экспортко бере алабыз да ошол. Канча болчу мына ушу Джерамини деген алма. Аябай суу алма. Арчыганда мындан да баягындай свети фиолетовый болуп жештүү алма. Кийинки алма Скарлет Супер деген алма. Кызыл стаканчык алма. Буну да арабтар жакшы көрөт. Анан буну московский тетиги казакстанский рынок аябай жакшы алма. Скарлет Супер. Ушундай отургузам десе, ушул алма. Берки Давабал менен анан Жимжер деген алма. Бул Манас району менен Кара-Бура. Кара-Бура менен Манаска берки алмалар анча түшпөйт. Ал жерде күн бат ысып кеткенде алма августта эле бышып калат да. Тетиги алма тез бышып кеткенден кийин ал өзүнө сокту толук ала албай калганы үчүн кышка жакшы сакталбай калат. Зимний алмаларды ошол ысык жакка отургузган максатка ылайык эмес. 1000 метрден жогору жакка отургуз керек. Могу алмалар. Зимний алмалар. Бул могу эки алма. Мына Галабал менен тетиги Жинжиркол. Бул летний алмага кирет дагы. Мына ошол Манас менен Кара-Буранын чөлкөмүндө ошол июлдун акырларында бышат. Акырында бышат дагы. Адамда бурун бышышы мүмкүн. Күндүн баягы ысыгына карап туруп, буну бүрүшкөгө тырышкан алмалар ушу 100 сом, 150 сом болгон кезде бышкандыгы үчүн бунун базары аябай жакшы. Той топур жасаган мезгилге бышы берет. Өтө жакшы келет. Анан таласка неме алча деп коюштарбыз деп черешня аябай жакшы болду таласка. Черешня отургузган. Анан бирок силер черешняны баягы мындай ысык жакка отургузганын баягы Баткен, Адамжай, дети ошко отургуза турган сортторун алып келип отургузуп алатсыңар дагы, анан опылениясы туура келбей эле жанагы жакшы түшүн бере албайт да. Бул жакка эмне Регина, Кордия, Зират 900 деген 3 сортто отургузуп. Мына ушулар өтө жакшы натыйжа берет. Силер болсо Лапен, Скина, Сифхар деген сортторун алып келип отургузуп алатсыңар дагы, алардын опылениясы кеч калып кетет. Силер ошодон үстөт жетпей калып атат да, чаң алат. Ошол үчүн баягы гүлдөшү гүлдөйт, бирок чаң ала албайт. Ошол үчүн силер только Регина, Кордия, Зират 900. Ушул 3 алчага көңүл бөлүшүңөр керек. Ушулар өтө жакшы болот. Натыйжасы жакшы болот. Мына ушуга Регина, Кордия, Зират 900 чоңдук боюнча чемпион. Аябай чоңдук. Плюс 30 болот. Насипар бул ысык жактарды спина иймады. Өрүк боюнча айта болсок, Гриция, Рубиста, Магадор, Никадор, бул Манас району менен Кара-Бура районуна түшө турган сорттор. Мына силерге болсо, тетиги Халилоглу, Кабаши, анан Юнуспей деген 3 өрүк бар. Кургай турган өрүктөр бар, сабагында кургай. Силер ошондой да эгиз керек. Берки Никадор, Рубиста, Гриция, Рубистаны жалаң ысык жакка отургуз. Бул өрүктөр Лейлекте, Кадамжайда май ичип полностью бышып сатылып жүрөт. Эрте бышат турган сорттор. Мына ушуга көңүл бөлүңүз. Өрүк боюнча. Майсында Гриция, өтө сулуу өрүк.
Mo Magado, Mo Migado, Mo Halilov. Mo ошолор силерге жакшы түшөт. И сонун курга түшөт. Кур түшпөйт бул жакта өрүк, сливага көп кур түшпөйт. Мына биздикинде ошондой 8 жолу баягындай эмелер зыянкечтер 8 поколение бербейт. Силерге 2 поколение берет. 2 жолу жакшы дарылап койсо болду. Ол токтобойт. Түшүңөрбү? Ошо силер өрүк, слива, алчага көңүл бөлүшүңөр керек. Ana şabdalı. Royal Glory Government Secretary Extreme Global. Anan Extreme 486 degi var. Al oktyabrda başladı. Bunda Royal Global Nektarin. Жыңалат шапталы. İkisi Government'in Türklü şaptalı. Bir de Türklü şaptalı var. Kalkanların bonusu Nektarin. Şu rayonda bir de sorun olmuş. Secretary anan Extreme Global. Ушул сорторго көңүл бөлүңүздөр. Мына ушул таласта өтө жакшы болот. Талас районунда шапталы өтө мындай башка жактан импорт кылып алып келип атасыздар, шапталы. Ал жакта шапталыны демекчи эртерээк сатайын деди дагы. Барды эртерээк жулукот, силер шапталынын даже мына таласын ардын көл, силер чистый шапталынын немесин вкусун чувствуйт эделексиңер талаш. Силер мындай кора бойдон жеп жүрөсүңөр да, кора бойдон. Мына өзүңөр жасап буяктан өзүңөр багып жасасаңар өтө мыкты болот. Даам болот. Өтө сонун болот. Ана Алмурут мына Талас облусунда Алмуруттун баардык бактериальный ожог орнотот. Бактериальный ожог ушул Сербиядан келген алмалар менен кошо келди дагы Америкадан келип башка мамлекеттерден деле келет. Башка мамлекеттерден деле келет эле, бирок азыр ушул эме бактериальный ожог аябай катуу күч алды дагы, катуу күч алып туруп, мына ушул жерде баардык немелерде алмуруттарды капкара кылып эле күйдүрүп коюлат да. Капкара кылып күйдүрүп коюлат. Мына бул ушул эки сорт Маргарита Марилла менен Вильямс бактериальный ожогдон коркпойт. Булар устойчивый к этому. Буларга деген эки эле жолу өзүнүн дарысы бар. Фитоп менен дарылап койсо болот, же болбосо жөнүндө железный купорос же медный купорос менен дарылап койсоңуздар, булар оорубайт. Ошон үчүн ушул эки эле сорт. Анан кийин Манас районуна отургуза турган болсоңуздар, мына Таласка караганда 1 ай мурда бушат. 1 ай мурда бушат. Талас мисалы үчүн Талас 15-сентябрда бушат турган болсо, тетиги болсо августтун 15-синде же августтун башында бушат. Мына ушул эки сорт өтө сонун. Анан слива. Слива боюнча Таласка бир дагы облус жетпейт. Слива боюнча. Болгон азыр сливанын селекциясы бузулуп кетти дагы, анан кичилерип кетип атат да жылдан. Азыр ошону абалды оңдош үчүн мына азыр мына стенде деген сортко өңүрүп, мына стенде бул Таластын сливасынан эки эсе чоң. Аксыныкынан 3 эсе чоң экен, Кушаптыкынан 5 эсе чоң экен. Кургач боюнча болсо, кургатуу боюнча экөө бирдей деп турбайт. Сушилкага келсек, керек болсо бул берки баягы традиционный өзүбүздүн венгерге караганда керек болсо 3 саат, 4 саат мурда кургайт экен. Анан бунун сушкасына 200 сомдон кардар бар Германияда. Дүйнө жүзүндө эң кымбат чернослив шоколаде деген конфет ушудан жасалат да. Эгерде мен ошол Талас облусунун губернатору болгондо, мен ушул жердин баардык эле жерине бир дагы метр жерди койбостон жалаң ушундай слива отургузуп баштайт. Башка эч нерсе отургузбай эле жалаң ушул сливадан отургузуп туруп, мына дүйнө жүзүндөгү баардык ушул чернослив шоколаде конфетин жасай турган компаниялар менен договор жасап туруп, ошолор рұқсаттарма. Азыр немистер айтып атат, эгерде силер объемго чыгара турган болсоңуздар, мунун 1 килограммын 400 сомдон алабыз. Азыр 200 сомдон таламай отурат. Аксыда. Болгону өзүбүздүн рынокко кетип атат да. Москва, Казакстан, ближний рынок. Мына ушул черносливге көңүл бөлүңүздөр, өтө сонун. Кургашы да сонун, анан бунун неси буто жеңил. Бутаганда мисалы үчүн көбүнчөлөрүбүз бутаганда алма, өтө сложный алма да. Алмага ярус чыгарыш керек, чачак кылыш керек. Мисалы үчүн 1 литр коюш керек. Ар кандай эмелери, формалары бар да. Албетте кылыш керек. А болбосо бунук болсо эң эле эмеси өтө өсүп кетип атса, литр талашып атса 1 литрди аласыңар, экинчисине перевод берип коесуңар.
Косой перевод берсеңиздер, ал жактан бутак чыгарып, ал жерден да түшүм бере берет. Анан ичин тазалайсыңар. Ичинде карама-каршы ичкериге өнүскөн шактарды эле алып коесуңар. Анан кийин трутин да бар, жирабик. Эркек шактарды эле алып койсоңуздар да бутасы да жеңил да буну. Өтөсүз мындай. Сонун эмеси. Анан түшүмдүүлүгү 1 гектардан 70 тонна буга сөз эмес. 70 тонна эч кандай маселе туудурбайт да 70 тонна. 70 тоннаны 10 эле сомдон сата турган болсоңуз деле 700 миң сом. Фасолду мына жайда жаздан берип туруп күзгө чейин эзилесиңер 100 миң сом аран аласыңар. Туруп анан көрүп ушуларды отургузгула. Буга эмне кетет? $2,5 миң 1 гектарга эмесине кетет, көчөтүнө кетет. $1,5 миң капелькасына кетет, $4 миң болду. $2 миң менен тосуп аласыңар. $6 миң менен 50 жыл түшүм ала бересиңер. Без проблем 50 жыл силерге иштей берет да. Анан кийин фасол түшүп кетти, түттөр үркүп кетти, чочуп кетти, анан кийин болбойт да андай. Болду. Отургузуп коесуңар. Суу бойдон болсо, суу бойдон сатасыңар. Же болбосо азыр мындай эмеде аксы алабукада ушундай услугалар пайда болду. Барып туруп эле таразага коюп эле эме менен тапшырасыздар. Баягы өзүңөрдүн кайналды, мисалы үчүн 1 тонна кайналды берип, колуна 1000 сом берсеңиздер, жанагыны коргатып 330 килограмм как кылып берет. Нече салып коесуңар. Сууну аябай жакшы ичет. Себеби дегенде бул көп эмени суудан алат. Сууну жакшы ичет, ошон үчүн капельный жасаш керек. Кийинки сорту Анжелино. Анжелино сорту түшүмдүүлүк боюнча чемпион. Анан дагы бир жакшы жери кышка сактала турат. Жөнөкөй эле погреб бар да. Ошого бири-бирине тийгизбей, мындай тизип койсо, апрелге чейин турат. Мен мындай эле. Ушунчалык жакшы сорт. Эгерде баягында логистика кылып туруп, холодильникке сактай турган болсо, укмуш. Деди Сальвадордон келет экен Москвага. 1 килограммы 400 сомдон сатылат экен Анжелино. Декабрда бүтүп калат экен. Кийинки анан кийин немеге чейин, октябрга чейин күтөт да, деме. Бизде болсо, мисалы үчүн биз Москвага мону любой балда уже экспорт кылып сатып турсак болот. Мына ушул Анжелиного да көңүл бөлүп эле, анан кийинки сорттор сок чыгара турган сорттор. Муну любой забор болду эле отургузуп койсоңуздар болот, забордун ордуна ушундай, баягындай малдан деле коюп койгон бул. Мындай. Алманы жеп койсо мал тийсе эле көрөсүң, бул малдан деле коюп койгон. Жылкы келип алыптыр, буну кадимкидей багандай кычыратып, күдүрөтүп жейт экен, буну карттап. Түшүм бышканда эле карап коюшуңар керек экен. Мындай кышындасы эмесе мал салып кирип кете турган болсо, ончо зыян бере албайт. Эчкиден эте турасың, эчки жабык. Мына ушул булар жалаң сок бар. Сок, жем, компот, ушул сладкий сок, эки. Ошол 4 сорт. Стенли, Анжелино, Black Amber, Black Splendor, Кыргызстан боюнча чечилген сорт. Слива отургуза турган болсоңуздар, мына ушулар болот. Слива боюнча. Анан бадам силерде Манас районунда бадам жакшы болот. Мына биздин силердин бадамдар миндай. Бадам дегенди уккансыңарбы? Жок. Бадам, миндай. Азыр сүрөттөрүн көрсөтөм. Бадам. Hadi ne dedim boş. Bu ver. Nós Portugal, Heracles, non aprende Texas деген сорты. Мо бадам ушул болот балдар. Бадам мендали ушул. Бая дастарханга коюп атабызга булдагы жаңгак. Жаңгактууларга эмне кирет? Жаңгактын өзү кирет. Анан муну бадам кирет, мендали. Анан фисташки деп бар. Анан фундук деген бар. Лесной орех. Анан кийин пекан жаңгак. Ушулар жаңгакка кирет, анан жер жаңгак. Раз ушул болот да, ушулар жер жаңгак. Мына ушул Фердуэр, Феракес, Техас, мына Манас районунда ким боло турган болсо, Манас районунда бадам отургузсаңыздар аябай жакшы бишат экен. Бунун эмеси жакшы, биздин бадамдар азыр гүлдөп атат. Бул ровно 1 айдан кийин. Ровно 15-10 апрелде гүлдөйт экен. Ошо сууктар өтүп кеткенден кийин жылыга түшүмдүү
береді екен, түшімді көп береді екен. Анан жақсы жері, бұл майында да қатар бар екен. О, баяғы сары тышы бар ма? Андағы кореецтер алып кетірген, крем-скраб жасайды. Крем-скрабқа қосып келді. Анан миндалевое масло. Мысалы үшін 1 литрі 35 евродан жоғары екен. Анан ошол içindегі un бар ма? Баяғы мысалы үшін миндальды ташменен жардық, içinde маңысын алдық, аны сықтық, майын алдық, майын саттық, анан баяғы жымық қалып отпайы. Ал жымықадағы $10 қартар. Ал жымықты жалан баяғындай бай футболистер, баяғындай емелер нандың орнына ұшыл миндалевый un жейне керек. Шыншалық қымбат екен де, мысалы үшін біздің ұнымыздың 6 килограммы 45 сом болып olsa, ал бұлылар болса, бұл ұнды 1000 сомдан алып жейді кетті. Мың сомдан алып жейді. Жаңғақ бойынша бұл жаққа Фернор деген сорттың отырсаңыздар болады, ақ маңызды болады. Ақ маңызды Фернор деген. Кейінгісі. Мисте бойынша Манас районында мисте бар екен, мисте да отырса болады Манас районында. Екі мистенің түрі бар, ақ бар, ақ бар дейді. Мына мисте. Мына қыздар мисте, мына писташка ұшыл, балдар, көріп алды. Манас районында, Қарабора районында зимоустойчивый инжир бар. Қара инжир. Мынандай. Инжирдер бар. Мына ұшылы отырғызса болады сіздердің районында. Жаңалықтар бұларды келеді. Қазір, мысалшын, burada керек болса қырғыздар балық жеген емес. Суның құртыды. Мына ең бірінші бөліктер балықты жеп, бар да біз балық жейміз тұрып, ақырында бұлар болса елдің барлығы дүние жүзі пайдаланып еле жүрген деме, жалаң байлар жейші тоқаттар бар. Инжир, писташки, миндаль деген. Писташкенің алды 1 килограмм бізде 1300 сомға шықты. Жақсы сарда бойынша. Жылдар көйіп барайық. Миндаль burada баламды деген үйдің жанында дәріп алып жейіп жүрміз. Азыр болса, ошол баламдар Өзбекстандан келуді алым деген. Ең начар сорты 700 сом. Начар сорт. Жақсысын аламын десе, алда мың сом. Жылдар көтеріп келді. Мына малина. Малина бойынша айтатын болсам, малина бойынша еңді малина жұбандар Талас облысында малина ұқмыш болады. Ұқмыш болады, 10.000 сом кетеді, 55.000 сом. Тосқаныңарға 15.000 сом кетеді тұрған болса, общий 70.000 сом менен сіздер 5 сотық малина бақ жасайсыздар. Ал малина бақ. Ең елі, әрбір түбі ең елі аз бергенде 2 килограммда бере тұрған болса, 600 килограммда малина беріп тұрады. Бирок стандарты бұл не? 1 сотығынан ең елі аз бергенде 200 килограмм. 1 тоннаға чейін малина береді. 1 тонна малина өзіңөрдің потреблениен бар, анан кейін баяғында теріп банкаға салып тұрып, соседтерге сатчу болсаңыздар деле, ошол жерден ең елі аз дегенде жыл сайын 150.000 сомдан киреше көріп тұрсаңар болады. Әрбір үйде малина болуш керек. Келиндер деген ошоны қарап, ошоны ухаживать етіп, ошодон шыққан қаражатты өзінің жеке мындай емесіне қоротуш керек та. Үйде біркісіне предприятие болуш керек. Мына қыздар, балдар отырасыздар. Азыр бардыңыздарға ақша керек, ақша керек емес, азыр еш жер қалмады. Мына кичинекейлер бизнестерді бізде проекттер бар, егерде қаласаңыздар біз ошол кісілерге жардам беріп, малина отырғызды үйретеміз, малинадан ақша таптырасыздар. Анан кейін ошол биогумус жасаған үйретеміз, аны жасап ақша таптырасыздар. Азыр мисал үчүн үйгө барып туруп атеке мо быйылкы биздин уйлардан, койлордон, жылкыдан чыккан кыкты мага бериңиз десең, атаң күлүрөт, эмне кыласың деп турат. Балам эмне кыласың? Керек болот атеке, мага бересиз. Эмне ал балам? Жанаганы алыш керек. Бийиктигин 50 сантиметр, турасын 2 метр кылып, 1 күн менет кылып койсоңуздар, жанагы жатат.
где-то 10 тонна 40 жакчы боло турган болсоңуздар, анан 10 тоннанын нормасы 200 килограмм уруктук сөлжан. Уруктук сөлжандын ар кандайлары бар, бирок эң кымбат оригиналын ала турган болсоңуздар 40 000 сом акча болот. Жана 40 000 сомду сиз келип туруп жанагыга салып туруп, анан сөзсүз түрдө бир труба алып, пластмассын. Анан переходниктер жасап туруп, анан кийин капельный лента бар. 1 метр 5 сомдон. Силерге ошол жерге 100 метр кетет да. Общий баягы сугат системасын жасай турган болсоңуздар дагы 2 000 сом акча кетет. Ошондо ошонун баягындай рабочий бул анан магистраль боюлушу менен 50 000 сомго чыгат. 10 000. Ошол 10 тонна 40ка силерне бизнес план жасадыңыздар. Жанагыдан 6 айдан кийин 6 тонна биогумус чыгат. 6 тонна биогумусту сатчы боло турган болсоңуздар 20 сомдон бергенде эле 120 000 сом болот. Атаңыздан алган 50 000 сомду кайтарып берип туруп, дагы ошол акчага дагы башка бирөөлөрдүн кыргын алып келип туруп, уже 100 тоннага салсаңыздар болот да, уруктууңар көбөйүп калат. Кийинки жылы силер уже 600 тонна, 60 тонна уже биогумус чыгарасыңар. 60 тонна биогумус деген 1 200 000 сом каалаган машинени алып минип алсаңыздар болот. Болгону бул 1 жылдын эле бизнес планын айтып турган да силерге. Бул деген реалдуу. Мисалы үчүн биз жылыга эң эле аз сатканда, мисалы үчүн только уруктук сөлжандан 40 000 долларлык сатабыз. Биздин предприятие. Эң аз сатканда 40 000 доллар. А биогумус бул бонус. Эң эле аз дегенде 50 тонна биогумус чыгарып турабыз. Эң аз деген. Ошого турганда мына бир жолу ата-энебизге асылып албай эле, ата-энебизди эле минип алып эле баягындай кыйнай бербестен мына бизнес жасаганды да үйрөнүш керек. Мына ошол бир жагында биогумусту, бир жагында малинаны баштап алсаңыздар, сонун силерге уже кийинки старт алышыңарга. Жанагы акчага, кийинки жылкы акчага уже бир жерден жер алып туруп, малинаны көбөйтсөңүздөр болот да. 1 гектар малинасы бар адам 10 үй бүлөнү багат да. 1 гектар малинасы бар. 10 үй бүлөнү полностью продукттар менен камсыз кылып багала турган бир предприятие болот. Эми туугандар, эми суроолорго конок берсек, ким ошол азыркы слайд боюнча же жеке ушул бакманчылык боюнча кандайдыр бир суроолор болсо берсеңиздер болот. Жана алмалардын баары полукарниктер. Ооба. Биз жалаң полукарник сатабыз. Себеби дегенде карникке али бери Кыргызстандын акчасы жетпейт экен. Карниковый бак жасаш үчүн шпалерлер керек экен, зым тартып, стойка тартып, үстүнө затеняющий сетка, антиградный сетка бар бирок болуп, бирок булар 25 жыл жашайт алмалар. Полукарник 25 жыл өмүр сүрөт. Карникте. Сурай беребиз. Суроолор болсо бериңиз. Сурай беребиз. Фундук деп атасыңар. Фундуктун баасы жанагы WhatsApp'та кандай Telegram эмесинде чыгып атат. Бирде 5 доллар, бирде 10 доллар, бирде 6 доллар болот. 5 доллар. 5 доллар. 5 доллар. Ана 10 доллар деп ким жазып атат ага? Ба, эски мурдагы жылкы эме реклама кетип калды. 5 доллар. Берет. Алма көчөттөрдүн адреси Бишкекте Фучка 52-53, ошол жерде холодильниктен сатылат. Талас облусунда холодильниги жок үчүн ошон үчүн алып келет. Ким эгерде жеке ишкер болуп холодильниги боло турган болсо, биз менен байланышса, биз сатып иштеткени Бактөөлөт фирмасын даярдайбыз. Өткөндө жанагы Майрын намочисинен Бектемир. Келип кетпеди, 26 январда келип түшүп кетти Бакайдада. Ошондо бизде Эмил деген баланы кетти, Эмил менен байланышсаңыздар болбойт. Ошондой деп кетти, ошон холодильник бар да. Майрындан Макул. Анан ошо жаңы шоктор бизден алгыбыз келет. 30 жылдан бери тиккендимдердин баарын кышы менен кыйдык эми. Түптерин бошотуп алган ушул. Эми азыр жаңы чыктыр. Бакманчылыктагы ордунда турбай атат да. Мурда мисалы үчүн телефон кандай эле? Телефон туруп, баягы көтөрүш керек эле, барабанды айландырып, анан кийин сүйлөшүп туруп, азыр болсо бар жогу
жаңы технология келгенде багбанчылыктагы ордунда турбай жатат. Мына Европада азыр 1 гектар жерге 9000 көчөт отургузуп 300.000 тонна түжүм алып атышат. Азыр биз болсо биздин потологубуз 100 тонна болуп атат. Потолок. Эң көп алганыбыз 100 тонна. Хотя бы ушуну жасап алсак деле Кыргызстанда өтө жакшы. Киресе да 1 гектар жерден 100 тонна алма алыш деген бул фантастика, бирок бул реалдуу азыр ушул замандын болуп аткан жумушу. Технология өтүп атат, азыр мына жаңы сорттор келип атат. Мына көчөт тандоо боюнча бизде өтө чоң көчөт тандоо боюнча бизде өтө чоң жаңылыштык болуп атат да. Мына сапаты жок көчөттөрдү алып атабыз, жанагын алып келип отургузабыз. Баягы уже сатып аткан жерде эле курап алабыз да көчөт. Казып алгандан кийин 4 сааттан кийин жанагы көчөттө ак тамыр чыгат. Жанагы тамыр азык издеп чыгат. 4 сааттан кийин жанагы тамыр кургайт. Кургагандан кийин жанагы көчөт уже жараксыз болуп калат. Аны биз алып келебиз. Ичинде жанагы сок бар. Ошол соктун жүрүшү менен ал көктөйт. Бирок уже кыштан чыкпай калат да. Болду. Аны жууп таштап туруп башка отургузабыз. Жылыга ушуну кайталап атабыз да. Сапаттуу көчөттөр турганда. Холодильниктен сатылат. Холодильниктен чыккандан кийин эң узагы 8 саатта отургузуп алыш керек. Ошондо жасабасак, уже базарда кечке коюп коюп. О, базарда кечке коюп сатат, анан бомберге салат, кайрап түшүрөт, кайра салат, кайрап түшүрөт. Дегетиги Баткенден жүктөп келип Бишкекке алып келип туруп, анан ошол жерде неттеп жок кылат да анан келишет. Ал көчөттөр жараксыз, ошол 30 жылдан бери ошол көчөт сатуунун агротехникалык эрежелерин сактабастан мына ушуга келдик да туугандар. Бардыңыздарды айтамын, көчөт холодильниктен сатылат. Анан кийин биздин эң жаманы дагы бир катачылыктарыбыз Россияда лопатканы жерге сала дегенде лопатка батып кетет. Чернозем, ал жер жумшак. Ошол жерде 60 казып атышат. А бизде болсо бетон болуп калган жерибизди 30га 30 казып турупмун мен калпагымда. Ошол жерден кийин көчөттү чамалап көрөбүз, ашыкча болсо кетип алтарында туруп чакчтап туруп тыгып чыдайт. Болду, өлдү ол көчөт, о мен эч качан өспөйт. Ой, бу Кыргызстандын территориясында эң эле аз дегенде яманы 1/1 казыш керек. Бүгүн дагы 1 алыш керек. Ошол яманын ичиндеги биогумузга толтуруш керек. Бая топурак аралашып, таш болсо ташын телип алып таштап, майда таштарын ээлеп туруп, жумшак грунтка 1/1 биогумус кошуп туруп, ошол жерди толтуруп туруп, андан кийин ошол жерге отургузуш керек. А биз болсо 30га 30 отургузабыз дагы, жана тамыр грунтту тез албай эле жанагы жерде айланып эле, анан акыры кургап жанып жатат. Ошону түшүнүшүбүз керек. Биз туура эмес отургузабыз. Анан кийин көчөт тандоона ысык жердики суук жерге, суук жерден ысык жерге алмаштырып отургузабыз. Түндүктөн барган көчөт жакшы өнөт түштүккө. А түштүктөн келген көчөт өнбөйт. Ошону бир түшүнүп алышыбыз керек. Ушул тенденция үчүн питомник местный болуш керек. Өзүңөрдүн жериңерден чыккан питомник казып алып туруп ошо 8 сааттын ичинде ошо жерге берип алышат. Баткенден же жактан алып келген болбойт. А бизде ошол агротехникалык эрежелер сакталбай жатат. Холодильникте сакталыш керек көчөт. Холодильниктен берилип 8 саатта уже жерге берилиш керек. Мына ушул жагын колго ала албай жатабыз. Азыр биз дагы көчөтүбүздү бир портерге жүктөп алып, анан кийин могу жерге тизип алып, ана деп сатсак болот эле. Бирок өнбөйт. Эртеге кайра келгенде ошол көчөт менен чокко жемек. Мен сатып ошондой кылмай, ошондой токтобойт турган. Түшүнүпсүздарбы? Баасы канча көчөт? Баасы биздин көчөттөрдүн баасы $4. $6. $4-6. $6 көчөттөр ошол жаңгак менен фундук 5, анжир, анар, хурма 6, калганы баардыгы $4. Ошол 5 эле көчөтүбүздүн баасы кымбат. Калгандары баардыгы $4. Мына ушул жерде холодильник болсо, бизде өзүбүздүн спецмашина бар. Бус холодильник. Ошону плюс 1ге коебуз дагы, ошол алып келебиз, Бишкектен алып келип, бул жакта уже плюс
birdeki холодильникке киргизип койсок болот. Екі алмалашып болса, орындарың келіші, Ооба. бұның қызылы қайсылар? Ретчи. Берші. Ооба. Бұлар көп жылдықтары қандай болады? Көп жылдықтары да жакшы болот. Ооба. Жақшылар? Ооба. Чай! Өтө жакшы болот. Эми балдар зерикеттигер окшойт. Баягы өзү информация жарым эле саат берилиш керек. Жарым сааттан кийинки уже эмне булакка деле кирбейт да. Ошон үчүн келгениңерге ыраазы болдуңар. Биз да ыраазыбыз. Мына акемдер силер отдельно калыңыздар. Силердин сурооңуздарга отдельно жооп берет, жаштарга эмне жооп берет, э? Жаштар барып өзүнүн Суроо барбы дагы? сурооңуз жок дегиле суроо. Мейли бар. Так, жигиттер, азыр сабак кетебиз. Нече кайда калдырасаң 5 мүнөткө. Сабак башталды. Карап турсаң, нече кайда